Жалил Атамбаев кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик УКМК мурдагы милиционер Жалил Атамбаев кылмыш жаза кодексинин 323-беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-пункту мыйзамсыз баюу боюнча 3-мартта камалганы билдирилди. Маалыматка ылайык, Атамбаев УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Тергөө жүрүп жатат. Атайын кызматтын маалыматына караганда, Жалил Атамбаевге каршы козголгон бир катар кылмыш иштери боюнча, анын ичинде мамлекеттик кызматта турган мыйзамсыз баюу фактысы тууралуу тергөө иштери жүрүп жатканын кабарлады. Маалыматта тергөө иштеринин жүрүшүндө ички иштер органдарынын кызматкери болуп саналган Жалил Атамбаев олуттуу финансылык ресурстарга ээ болуп, кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү өзүнүн жакын туугандарынын атына каттатып алган деп жазылган. Жалил Атамбаев Ошто ишкер катары таанымал. Ал ресторан, кафелердин, көп кабат үйлөрдүн жана ишканалардын ээси. Мурдагы Ош эл аралык аэропорттун милиция кызматынын башчысы болуп иштеген. 2019-жылы Атамбаевге жана анын жакындарына таандык компаниялар 40 миллион сом салыкты жашырганы аныкталган. Азаттык 2019-жылдын 17-апрелинде Жалил Атамбаев тууралуу Ош салыктан буйтаган ишкерлер деген иликтөөсүн жарыялаган. Иликтөөдө жылына Кыргызстандын казынасына көмүскө иштердин айынан 40 миллион сом түшпөй калаары айтылып, салыктан качкан ишкерлер, алардын ичинде Жалил Атамбаев жөнүндө сөз болгон. Ошондон кийин милициянын отставкадагы полковниги Жалил Атамбаев Азаттык кабарчысы Ыдырыс Исаковду сотко берип, кийин арызын кайтарып алган. Жээнбеков: кандай гана башкаруу болбосун, демократия болбосо төңкөрүш жасалат. Мамлекеттик башкаруу формасы президенттик болобу, парламенттик болобу? Эгер анда демократия сакталбаса, андай бийлик Кыргызстанда 1 жыл айланбай калышы мүмкүн. Мындай деген пикирин саясатчы Равшан Жээнбеков бүгүн 4-мартта Азаттык эксперттер талдай телекөрсөтүүсүндө билдирди. Биз бийликтин баарын президентке берип, бирок демократиялык механизмдерди сактап калбасак, кайра эле жыл айланбай төңкөрүш болот. Азыркы бийлик ушуну эске алып, демократиялык механизмдерди киргизбесе, анда бир күнү Кыргызстанда конституцияда мыйзамдар да иштебей, көчөнүн мыйзамдары иштеп калышы толук ыктымал. Равшан Жээнбековдун айтуусунда, баш мыйзамдын азыркы долбоорунда сөз эркиндигине, тынч чогулуу, жарандык коомдун ишмерлигине коркунуч алып келүүчү беренелер бар. Саясатчы баш мыйзамда ушул сыяктуу демократияга доо кетирүүчү коркунучтуулардын арылтууну сунуштады. Жээнбековдун пикирине программанын дагы бир катышуучусу, Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев жооп берип, долбоордо цензурага жол берилбейт деп жазылып турганын айтты. Ал ошондой эле айрым жоболор адеп-акылак маселесин эске алуу менен киргизилгенин кошумчалады. Конституция боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 3-мартта 1-окууда кабыл алынды. Расмий маалыматка караганда, аны депутаттардын 87-си колдоп, 9-у каршы добуш беришти, 21-и катышкан жок. Президент Садыр Жапаров долбоордо парламенттин негизги функциялары сакталарын, өкмөт Жогорку Кеңештин макулдугу менен дайындаларын, Жогорку соттун, Конституциялык соттун судьяларын шайлоо, бошотуу жана башка милдеттер, укуктар тууралуу парламентке тиешелүү болоорун билдирген.